Ошмуда жоштордун финансылык моделин иштеп чыгуу талкууланды. Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү тышкы саясаты жана дүйнөлүк саясаттагы орду. Дипломат Аликбек Чекшенкулов Ошмуда бул жаатта лекция өтүп берди. Саламатсызбы? Сиз эфирде Ошмунун жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Апта ичиндеги окуяларды алдыда айтып беребиз. Алматы шаарында Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинде Азия Тынч океан аймагындагы жогорку билим берүү боюнча 2024 QS пресс-саммити башталды. Ага катышып жаткан Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков мамлекеттик органдардын академиялык жана бизнес коомчулуктардын интеграциясы аймактык туруктуу өнүгүүсүнө жетишүү үчүн инновациялык ыкма катары Ошмунун тажрыйбасы деген темада баяндама жасады. Баяндамада классикалык университеттерди улуттук изилдөөчү окуу жайларга жана 4-муундагы университеттерге трансформациялоо багытында Ошмудагы жасалып жаткан иштер, тажрыйбалар камтылган. Аталган саммит ушул жылдын 5-7 ноябрында Кытайдын Мако шаарында, 8 ноябрда Гонконгдогу Линган университетинде өтөт. Ошму 2024 жылы Улуу Британиянын билим берүүгө адистешкен Квака Рели Симанс компаниясы тарабынан сунушталган. QS Stars эл аралык окуу рейтингинде 4 жылдыздуу университеттердин катарына кирген. Бул жумада Ошмуда өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын финансылык моделин иштеп чыгуу боюнча семинарлар уюштурулду. Ага университеттин финансы менеджерлери, башкы эсепчилери, пландоо бөлүмүнүн башчылары катышты. Былтыркы окуу жылдан тартып өлкөдөгү бир топ жогорку окуу жайлар, анын ичинде Ошмуда автономиялуу финансылык модельдер ишке ашкан. Анын алкагында стартап жана бизнес долбоорлор аркылуу каражат табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жоштордун финансылык автономиясын өнүктүрүү долбоор менен ишке ашууда. Долбоордун курамында 13 университет бар. Кененирээк кесиптешим баяндайт. Талас мамлекеттик университети, эл аралык университет, Алато. 1,5 жылдан бери өлкөдөгү бир топ жогорку окуу жайлар, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинде автономиялуу финансылык модель ишке ашкан. Анын алкагында стартап жана бизнес долбоорлор аркылуу каражат табууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жогорку окуу жайлардын финансылык автономиясын өнүктүрүү ДЕФА долбоору менен ишке ашып жатат. Курамында 13 университет бар. Анын 10-у Кыргызстандан, 2 университет Италиядан, ал эми бирөө Германиядан тартылган. ДЕФА долбоору Евробиримдиктин Erasmus Plus долбоорунун алкагында 2022 жылы декабрь айында ишке кирген. Бул негизинен структурный проект деп коет. Мындайча айтканда бул долбоордун жыйынтыгы менен жогорку кесиптик билим берүү системасында кандайдыр бир өнүктүрүүчү реформа катары ошол финанс автономия боюнча модель киргизүү. Айта кетчү нерсе, азыркы учурда 2023 жылы кабыл алынган жаңы мыйзамдын алкагында автономия түшүнүүгө кирген. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар командалык топторго бөлүнүп, долбоордун пайдасын айтышты. Бул автономияга өтүп ала турган болсо, ар биринин өзүнүн доходуна жараша, өзүнүн ошол доходго жараша расходдорду бөлүп бере турган болсок, алар өздөрүн камсыздап иштей турган болуп калат. Финансылык автономия моделин иштеп чыгуу долбоорунун алкагында Кыргызстанда 2030 жылга чейинки билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча концепция даярдалган. Координатору болсо Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Кыргызстандын университеттеринин финансылык автономиясынын стратегиясы жана жол картасы иштелип чыкты. Бул стратегия 1 ай мурун министрлик тарабынан бекитилди. Ошондуктан стратегия менен жол картасы азыр долбоорго гана тиешелүү эмес, азыр бардык университеттердин ишмердүүлүгүнө тиешелүү болуп калды да. Иш-чарага өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын финансы менеджерлери, башкы эсепчилери, пландоо бөлүмүнүн башчылары катышты. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. 95% келишимдик акыдан окууларга түшкөн каражат. Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү тышкы саясаты жана дүйнөлүк саясаттагы орду. Мурдагы тышкы иштер министри, белгилүү дипломат жана профессор Аликбек Чекшенкулов Ошмуда бул жаатта конок лекция өтүп берди. Ректордун да кабыл алуусунда болуп, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, конок лекцияларды өткөрүүдө кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Толугураак материалда сөз болот.
чогултуп изилдөөлөр жүргүзсөз, айткандай менимче бир целый исследование болушу мүмкүн. Коомдук ишмер мурдагы тышкы иштер министри, учурда Кыргыз-Орус Славян университетинде эмгектенген Аликбек Жекшенкуловдун Ош мамлекеттик университетине болгон расмий иш сапары ректор менен жолугушуудан башталды. Профессор алгачкы сөзүндө Кудайберди Кожобековдун аткарган ишине токтолуп, анын сапаттуу билим берүүгө кошкон салымын атады. Тараптар эки окуу жай ортосундагы кызматташуу, ар тармактан тажрыйба алмашуу жана өнүккөн өлкөлөрдүн университеттери менен байланыштарды бекемдөө боюнча баарлашты. Мен абдан кубанычтамын, ушу Ошмунун ректору баш болуп, коллективи ушундай жакшы ийгиликтерге жетиптир. Борбордук Азияда 2-нчи орунга чыгып, Кыргызстанда 1-нчи орунга чыгып, ушу окуу жай эң алдыңкы Кыргызстанда окуу жайы болуптур. Бул кубантат, анткени келечек билимде. Жаштар канчалык жаштар, биздин жаштарыбыз билимдүү болсо, ошончолук Кыргызстандын келечеги кең болот. Иш сапардын жүрүшүндө Жекшенкулов Ош мамлекеттик университетинин чыгыш таануу институтунун студенттерине Кыргызстандын тышкы саясаты боюнча конок лекция окуду. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. Ошмунун филология илимдеринин кандидаты, доцент, билим берүүнүн мыктысы Нурмамат Тургунбаев 60 жашта. Мааракеге карата окуу жайда илимий чыгармачылык кече уюштурулду. Жыйында Тургунбаевдин эмгектери, илимдеги изилдөөсү, табылгалары тууралуу пикирлер, куттуктоолор айтылды. Чыгармачылык кечеге кесиптешим да катышып келди. Ош мамлекеттик университетинде филология илимдеринин кандидаты, доцент, билим берүүнүн мыктысы Нурмамат Тургунбаевдин 60 жылдык мааракесине арналган илимий чыгармачылык кече уюштурулду. Мааракеге жогорку окуу жайлардын илимпоз аалымдары, Казакстан, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилери, шакирттери, университеттин профессордук окутуучулук курамы жана студенттер катышты. Нүкем экөөбүз мындан 37 жыл мурун таанышканбыз. Кыргыздардын бир мындай сөзү бар го. Биттейинен бириккен деген салыштырса бар да, ошо биз биттей кезибизден бириккенбиз. Мына ошондон бери дос болуп келе жатабыз, чогуу окудук, андан кийин мына 32 жылдан бери чогуу иштеп келе жатабыз. Эмне үчүн мындай достук узакка созулат? Эгер ошол достор бири-бирине карасанабаса, бири-бирине жардам берсе, кыйын учурда бири-бирине колун суна турган болсо, ошондой учурда достук түбөлүк болот да. 1981 жылы 10 классты Сары Бей орто мектебинен бүтүрүп, алгач иш-чара Тургунбаевдин бейнесин чагылдырган тасма менен башталды. Мунун ректору Кудайберди Кожобеков маареке ээсин куттуктады. Алдыга дагы кандай пландарды койсоңуз, ошонун баардыгы ишке ашсын. Ал эми биз ошол сиздин кесиптеш катары, жамаатыңыз катары баардыгыбыз ошого ортоктош болуп, колдон кесе кол кабыш кылып жүрө берели. Жалпы жамаатыбызда дайым ушундай жакшылыктар болсун, урматтуу кесиптештер. Кечеде Нурмамат Тургунбаевдин бирге иштеген кесиптештери, шакирттери өрнөктүү өмүрү, чыгармачылык ишмердүүлүгү жөнүндө ойлорду айтып, куттуктоолорду жолдошту. Нурмамат ошол эле учурда абдан мындай бир илим жаатында да бир топ эмгектерди жаратты. Мисалы мына салыштырма кыргыз өзбек тилдеринин салыштырма грамматикасы боюнча, морфология боюнча бир топ эмгектерди жазып жарыкка чыгарды. Аккордеондун коштоосунда обондуу ырлар аткарылып, студенттердин куттуктоолору жаңырды. Нурмамат Тургунбаев кыргыз тил илимин изилдөөгө салымын кошуп келе жаткан окумуштуу катары белгилүү. Ал 3 окуу куралдын, 1 илимий монографиянын жана 60тан ашуун илимий макалалардын автору. Тургунбаев Ошмуда окутуучу, улдук окутуучу, доценттик кызматтарда эмгектенген. Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин деканы кызматын аркалаган. Учурда филология жана маданият аралык коммуникация институтунда тил илими боюнча студенттерге билим берүүдө. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Филфакта кем окуу жай студент бар сандаган, айрымдын башы чыкпайт китептен, айрымын 3 барак лекция жазбаган.
Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов Ошмуга келип, окутуучуларга менен студенттерге үзгүлтүксүз билим алуунун жолдорун бөлүштү. Бул жолугушуу заманбап шарттарда үзгүлтүксүз билим берүүнүн көйгөйлөрү деп аталган илимий семинарлардын алкагында уюштурулду. Кийинки материалда сөз болот. Не успеваем, жетишпей атабыз. Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов окутуучулар менен студенттерге кантип үзгүлтүксүз билим алса болорун бөлүштү. Мындай мүмкүнчүлүк Ошмунун педагогика, искусство жана журналистика институту уюштурган заманбап шарттарда үзгүлтүксүз билим берүүнүн көйгөйлөрү деп аталган илимий методологиялык семинарда түзүлдү. Иш-чарада билим берүүдө жасалма интеллекттин пайда жана зыян тараптары айтылды. Менден мындай суроолда сиз үзгүлтүксүз билим алуу деп атасыз. Ошол IT, жасалма интеллект деген бул нерсени балким жашы 40-ка 50-ге жетсе деле мугалим болсун. Уюштурушчулардын айтымында мындай иш-чарага студенттер жана мугалимдерге чоң тажрыйба ашырат. Бүгүнкү өткөрүлүп аткан илимий методикалык семинарда негизги максаты биз университетте азыр баллон системасынан 40-60 иштеп, ошонун ишинин эң негизги маселелеринин бири студент менен мугалимдин биргеликте иш аракетти жасоосу деген маселени быйылкы жылы киргиздик да. Мына ошол маселеде магистранттарга биз азыр учурда онлайн, офлайн формасында өтүп туруп, студенттер менен биргеликте чогуу залга чакырып туруп өткөрдүк да. Максат эмне болуп атат? Максат ушул жогорку мектептин педагогикасынын теориялык алган билимдерин практикада канчалык деңгээлде иш жүзүнө аткаруусун жолго коюу маселеси болду да. Магистранттардын деңгээлин көтөрүү маселеси болуп атат. Даже Чыңгыз Айтматовдун томдук эмгектерин уккандыктар автоматтык түрдө бизге де Ошмунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү Париж Олимпиадасында күмүш медаль тагынган Мунарбек Сейитбек уулу жана анын машыктыруучулары окуу жайдын жалпы жамааты студенттер менен жолукту. Анда мушкерге арналган даярдалган видео тасма коюлду. Мындан тышкары спорттун түрлөрү көркөм аткаруу чеберчилиги көрсөтүлдү. Сүрөт көргөзмө да уюштурулду. Жолугушууда ректор сөз сүйлөп, спортту өнүктүрүү боюнча окуу жайда жүрүп жаткан иштерди атады. Ал эми студенттер Мунарбек Сейитбек уулуна кызыктырган суроолорду узатышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Парижде өткөн Олимпиадада күмүш медаль тагынган Мунарбек Сейитбек уулу жана анын машыктыруучулары Ош мамлекеттик университетине келди. Аны окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков тосуп алды. Жолугушууда мушкер, волейбол, футбол, баскетбол боюнча Ошмунун командалары, бокс, күрөш боюнча жаш спортчулар менен таанышты. Негизи Мунарбек Сейитбек уулу Ошмунун дене тарбия факультетин бүтүргөн. Коноктор ректордун кабыл алуусунда болуп, Мунарбек жаш спортчуларды машыктырууда колдоо көрсөтөөрүн айтты. Элибиз балет этип, элибиз уктабастан. Жолугушуунун жүрүшүндө окуу жай сыймыктуу бүтүрүүчүсүнө жана анын машыктыруучуларына сыйлыктарды тапшырды. Алгачкы машыктыруучусу Турдалы Оморовго Ошмунун эмгек сиңирген ишмери наамы ыйгарылды. Эми жогоруда жолугушууда көп сөздөр айтылды. Мунарбек өзү дагы айтып өттү. 8 жашыман боксту келип баштадым деп. Мына 8 жашынан баштаган болсо, бүгүнкү күндө 28 жашка толуптур. 20 жыл чоң спортто жүрөт. Чоң спорт бул чоң эмгек, чоң пешенетер, чоң жанагы машыктыруучулар менен болгон биргеликтеги эмгек да. Ошол эмгектин натыйжасы ийгиликтүү аяктап, Кудайга шүгүр, элибизге, жерибизге чоң даңаза барк алып келип атат. Күйөрмандардын арасынан эң жашы 9 жаштагы Нурислам Сулайманов болду. Париж Олимпиадасында Мунарбек алгач кубалык сайдыган Орта Родригес Делреди үчекесинде утуп алып. Мен бокска 3 жылдан бери барам. Мага бокс абдан жагат. Мен чоңойгондо Мунарбек кадай болгум келет. Мунарбек Сейитбек уулу спортко жаңыдан кадам таштагандарга кеп кеңешин берди. Үй менен ата-эненин, агайдардын кызматын кылсаңыздар, кызмат кылып, адам жакшы чоң даражаларга жетет. Бүгүнкү жолугушуу абдан сонун болду.
ушул Ош мамлекеттик университетине терең ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде ушундай спортсмендер колдоп жатат. Бүгүнкү жолугушууда студенттер аябай активдүү катышып беришти. Суроолорду дагы мындай өзүнө жаккан суроолорун беришти, колдон келишинче жооп бердик. Андан кийин ал күйөрмандары менен баарлашты, суроолоруна жооп берди. Сиздин эң алгачкы боюңуз, ошол бойдогу эң алгачкы себебиңиз жана ошол вакытта сезимдериңиз болушунча айтыңыз. 20 килограммда болушкум. Мен утулуп калганмын, сейле калбай калгам. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары. Футзал боюнча Кыргызстандын кесипкөй клубтарынын Суперлига мелдешинде Ошмунун командасы турнирдик таблицада 15 упай менен 1 орунда баратат. 31 октябрда команда мүчөлөрү окуу жайдын жетекчиси менен жолугушту. Жолугушууда команданын жетекчиси чемпионаттагы жыйынтыктар боюнча маалымат берди. Футзал боюнча Кыргызстандын кесипкөй клубтарынын Суперлига мелдешинде Ошмунун командасы турнирдик таблицада 15 упай менен 1-чи орунда баратат. 12 упай менен 2-чи орунду Алай, 3-чү орунду Дордой командалары ээлеп турат. Турнирдик таблицанын акыркы үчтүгүндө 3 упай менен Нарын, Каракол, 0 упай менен Кант командалары ийленген. Жолугушууда команданын жетекчиси Сулайман Сабиров Суперлига мелдешинде Ош облусунун жана Ош шаарынын футбол ассоциациясынын футзал боюнча өткөрүлүүчү 18-чи чемпионаты Ошму кубогундагы жыйынтыктар боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндө Суперлигада жалпысынан 11 команда катышып келип жатат. Ошму футзал командасы Суперлиганын мелдештеринде жалпы 5 оюн көрсөтүп, баарында тең жеңишке жетти. Суперлиганын 2024-2025 жылдагы сезонунда жалпысынан 11 команда атсалышууда. Суперлигада 5-чи оюнду жыйынтыктадык, бүт баарын биз өз үйүбүздө тосуп алдык. Эми мындан ары биз Бишкек шаарында ойнойбуз. Бир жумадан кийин, андан кийин Талас шаарына барабыз, андан кийин Ысык көл, анан Нарын. Biz hem bir gana чыгуу жолунда болобуз. Ал эми Ош шаарында өтүп жаткан футзал боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү 18-чи чемпионаттын жогорку лигасында окуу жайдын Ошму жана Ошму Алдиер командалары, 1-чи лигада Ошму 2 командасы оюн көрсөтүп, ийгилик жаратууда. Экинчи рет мыкты оюнчулар Абджаловдун айнап табылды. Сиздер Ошмунун бир жумалык жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Аны мен Элина Майрамбек кызы тааныштырдым. Эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы? Быйылкы жыл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү өзгөчө тарыхый орду бар окуя менен коштолууда. Тагыраак айтканда, Кара Кыргыз автономиялык областынын түптөлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленүүдө. Мына ушул тарихи юбилейлик иш-чарага байланыштуу биз бүгүнкү маекти уюштурабыз. Биздин студиябыздын коногу жалпы Кыргыз элине белгилүү педагог, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Манас орденинин ээси, легендарлуу агайыбыз Бадаминов Гапар агай. Куш келипсиз. Агай, мына сиз бүгүн Ош мамлекеттик университетинде педагогика кафедрасынын демилгеси менен уюштурулган ушул аспиранттарга, магистранттарга атайын семинар өтүп бердиңиз. Сөзүбүздү ушул бүгүнкү өткөн иш-чарадан баштасак, агай. Тургунбай, мына ушу сиздер атайын интервью алып бул жака чакырганыңыздарга рахмат. Мен Ошмуда көп жылдардан бери эле чакыруу боюнча келип, конок лектор болуп, анан азыр мына педагогика кафедрасында магистранттарга сабак өтүп жүрөмүн. Бүгүнкү ушу сабак лекцияны дагы ошо кафедра башчысы Гүлмира Жутанованын чакыруусу, анан ректораттын колдоосу менен ана башкы корпуста 200-гө жакын студенттер менен өттүк. Ал жерде окутуучулар, магистранттар катышты. Тема дагы өтө бүгүнкү күнгө актуалдуу болгон үзгүлтүксүз билим алуу темасы болду. Ал жерде менин жанымда ошо жана айткан кафедра башчысы өзү коштоп бирге
студенттерди уюштуруп олтурганы дагы жакшы болду. Бир топ окутуучулары катышты. Бул үзгүлтүксүз билим алуунун зарылдыгы, анын тарыхы, анын жолдору, формалары жана анын эң негизги компоненти катары өз алдынча билим алып билүү жөндөмү жөнүндө студенттерге өтүк залдагы суроолор катышуучулардын маңайдан өтө макул келип жагып турганы сезилди. Андан тышкары мына эжей магистранттарды университеттеги ошо факультеттин магистранттарын дагы физика, математика катыштырыптыр. Zoom гибриддик лекция болду да. Ушул бүгүн жакшы ушул иш-чара болду. Абдан сонун. Агай, учурдан пайдалап негизги темага кирсек, сизди биз тарыхчы катарында, тарых изилдөөчү, окумуштуу катарында тааныйбыз. Анткени сиз ушул өзгөчө чек ара аймагында лейлек сүлүктүнүн тарыхын 40 жылдан бери изилдеп, ошону атайын эмгектерди жарыкка чыгарып келе жатасыз. Мына быйылкы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгында бир нече эл аралык республика конференцияларда баяндама жасадыңыз. Өзүңүздүн ушул изилдөө ишиңиздин маанилүүлүгү жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени бүгүн көңүл борборунда өлкө жетекчилиги да ушул чек араны аябай талуу маселе катары көңүл буруп турат. Сиздин эмгегиңиз өзгөчө мааниге ээ болуп турат да. Жакшы, рахмат. Эми алгач тилегеним Кудай дүйнөгө тынчтык берсин. Анын ичинде биздин Кыргызстаныбыз, чек араларыбыз тынч жол менен чечилсин. Эми мен мына тарых иликтөөчү катары ал мезгилде, Союздун мезгилинде мен ошо Самарканд, Ташкент, Москва, Бишкек, Душанбе архивтериде иштеп, Кыргызстандын түштүк батыш чек арасынын түптөлүшү маселелерин иликтеп, анан менин кандидаттык диссертациям дагы ошол аймак, ошол тарыхка арналган эле. Ошол кезде иликтеп жүргөндөрүмдү мен 98-2004 жылдары Лейлек жана Лейлектер, Лейлек тарых, анан Сүлүктүү тарыхы китептеримде бердим. Бул жерде бүгүнгү 100 жылдыкка тиешелүү тема, сиз айтмакчы, Кыргыз Улуттук университетиндеги эл аралык конференцияда баяндама жасадым. Андан Арабаева университетинде, андан Аскер институту, Калинур Усенбеков атындагы институту менен Суворов лицей биргеликте өткөргөн конференцияларда мен баяндама жасадым. Анан Лейлектин өзүндө илмий конференция акимибиз катышты. Бул жерде мындай бир маселе бар да. 24-жылы Кыргыз автономиялык областы түзүлгөндө Сүлүктүү Лейлек Кыргызстандын курамына кирбей калган. Курамына кирбей, Өзбек СССРнин курамында калып калган. Ошондо бул аймактын адамдары, жалпы эли, биз өзүбүздүн тамырыбыз кыргыз элиден бөлүнүп калдык. Биз кошулуубуз керек Кыргызстанга деп туруп, Лейлектин чыгыш бөлүгү Лейлек жагы кошулган, Фергана, Самарканд облусуга караган Сүлүктүү Лейлек аймагы калып калган Өзбекстан. Анан ошондо мен архивтерде маалыматтарды таап иликтесем, ошондой кийин эмне болуп чечилди, качан анан кошулган деп иликтегенде 24-жылдан 26-жылга чейин тынымсыз эл кайрылган экен жетекчиликке, ошол кездеги жетекчиликке. Анын арасында аксакалдар мына Молло Турсун Жайнаков, Абдырайым Шама, Абдулла Кушбаев, Исабек Бектемиров, Пирман Кудайбердиев жана башка Лейлектин ошол кезде дагы алысты көрө билген адамдары, мындай болбойт, кыргыздардан бөлүнүп калсак эрте урпактар кыйналат деп туруп карасаңыз 100 жыл илгери ушул маселени көрүшкөн экен да. Анан ошолордун кайрылуулары менен 26-жылы Лейлектин азыркы Исфанага чейинки бөлүгү чалдып алды. Ошол бөлүгү Лейлектин кошулуптур 26-жылы. Бирок Сүлүктүү кошулбай калган. Кошулбай калыптыр. Сүлүктүн кошулбай калышынын кийин мен архивдик материалдардан көрсөм, Ташкенттеги материалдардан көрдүм. 27-жылы чыккан документтерде мындай деген сөз бар экен, көрсө, бул Сүлүктүнүн көмүрүнүн запасы 220 миллион тонна экен. Ал деген сөз азыркы темпенен аса дагы 500 жылга жетет кеминде. Болсо 1000 жылга элди багат. Бар болгону эгер аны мындай сарамжалдуу пайдаланылса. Бирок кээде бул жерде да маселе бар, кандай пайдаланган. Анан ошо көмүр, анан экинчиси козу багылан суунун өтө касиеттини мен кече конференцияда айтып бердим. Козу багылан суусу сугарууга пайдалануудан ташкары
эң чоң касиети дарылык касиети бар анын. Анткени ал алтын күмүштүн учкундары болот экен кумдун арасында. Буларды билген эмелер бул сүлүктүү аймагыны Козу Баглан анан Драгомирова темир жолуну беришке бери көнбөстөн Лейлекти азыркы аркага чейинки аймакты беришиптир 26-жылы. Андан кийин кайрадан баягы аксакалдар элдер кайрылгандан кийин ошол убакта адилеттүүлүк үчүн айтыш керек, өкмөт башчы Жусуп Абдрахманов деген болгон. Бул киши довоенный периоддогу Кыргызстандын өкмөт башчысы, өтө сабаттуу адам. Ошол андан кийин Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков болсо кыргыз урууларынын санжараларын иликтеген адам экен ошол убакта. Ошолор жардам берип, анын ичинде өзгөчө эме Жусуп Абдрахманов. Мен ушуну 87-89-жылдары архивден тауып туруп кол жазмаларына китебиме киргизип койгон экенмин. Кече Улуттук университетте конференцияда бая профессорлор күлүп атат, капырагай биз эми бул маселелерди көтөрүп алып чыгып жүрсөк, 80-жылдары буларды жазган экенбиз деп. Жакшы конференция болду. Ал жакта Кыяс Молдокасымов, Дөөлөт агайлар, профессор, доктор наук, Зайнидин Курманов жана башка көптөгөн мамкатчыбыз катышты. Сүйүнбек Касманбетов Беркемеде, Арабаева менен эмеде Суворов. Эми ошондо бул Жусуп Абдрахмановдун Сталинге жазган катыны таптым. Сталинге түздөн түз кайрылганда мындай: Дорогой товарищ Иосиф Сталин деп туруп жазып, анан угол сүлүктү там население деп улуттук составын бүт көрсөтүп туруп, социалдык, экономикалык, географиялык, этнографиялык жагынан далилдеп, цифра сандар менен берип, келечегини көрсөтүп туруп, бул тез аранын ичинде Кыргызстанга кошулуш керек деп туруп аргумент менен берген экен. Эми ошол кезде Жусуп Абдрахмановдун салмагы, сабаттуулугунун таасири тийип, элдин кайрылуусу менен 28-жылы анан сүлүктүү Драгомирова темир жолу Козу Баглан дарыясынан Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Менин илимий изилдөөм шуга арналганда. Азыр мына кээде анан мындай жаңылыштык болуп атат, Тургунбай. Тажикстан Хаджент уездинен сүлүктүү Лейлек кошулган болсо, бул Тажикстандан кошулган, бул туура эмес. Ал кезде Тажикстан өзү Өзбекстандын автономиялуу областы болгон. Мына ушуну да билиш керек. Анан жанагы чек ара маселесин азыр көрүп атабыз го, татаал. Ошол кезде дагы 2 жыл бою протоколдоруну таптым мен. Ошо чек араны аныктоо боюнча бүт кең эме протоколдор Самарканда, Ташкентте, Москвада каралган. Душанбеде эмес. Ушуну билиш керек. Албетте тажик туугандар эсен болсун, биз алар менен 1000 жылдык карым катнаштабыз. Кудай кааласа мына азыр мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жетекчилигибиз тынч жол менен чечебиз деп аракет кылып атат. Мен кыргыздардын биринчи курултайында да чыгып кайрылдым эле. Чукул арада бул маселени чечип берсеңиздер, ошол аймак, ошол территориябыз бир элге ушундай бир жакшы шарт болот эле, чек арабыз сакталат эле деп, Кудайга шүгүр азыр көңүл бөлүнүп, мына заставалар курулуп, жакшы бекемдөө иштери, ошол үчүн элдин атынан мен жетекчилигибизге ыраазычылыгымды айтам. Кудайдан тилейик, чукул тез арада чечилип, тынч жол менен байланыш орносун, заманыбыз тынч болсун. Ошол. Агай, тилектериңиз кабыл болсун. Сизге чоң рахмат, агай. Абдан жакшы айтып бердиңиз. Ушул эмгегиңиз да мен ойлойм, ошол бүгүнкү күндө иштеп аткан мамлекеттик комиссиянын дагы мындай чоң олжосу катары кызмат кылып жардам берип атат деген ойдобуз. Агай, мына колуңуздагы китептер жөнүндө сурайын деп турам. Азыр жанагы сөздүн бир эмес калыптыр. Мен анан архивдик 26-жылкы архивдик материалдарды бергемин да, научный конференцияда докладымда. Аны мен залдан көрсөттүрдүм. Ошондо чапкыл эме Бөксө Сибирги, Бөксө Исфана, Байкесек, анан чапкылдык волостору дагы жалпы анан Исфананын өзүдө сүлүктүдө иштеген жашоочулардын калкынын саны 75,7% кыргыздар экендигин мен архивный материал менен бергенмин. Ошо бул дагы өтө чоң бир аргумент болгондо, ар бир волостун улуттук курамыны ошол жерде берилген, ошолорго негизделген дагы бул чечим кабыл алышка жардамын
тиет деген ойдомун. Агай жана жогоруда санап кеткен инсандардын аттарын айтып кетпедиңизби? Ошо Лейлек Сүлүктүү өрөөнүндөгү ошол тарыхый ордуна келтирүүгө салым кошкон аталар. Алар кантип ушул жумушту ишке ашырган? Мен бул жерде өтө бир драмалуу жактырам, өтө татаал жактары болгон. Эми мен мына интервьюну кыскартып бердим эле, конференцияда айттым. Мисалы, алар ушуну кайта айткандан кийин Моло Турсун Жайнаков өтө терең үйрөнүп туруп, анан кийин катты алып барышка ошо кишини тандашат. Бирок каалабаган адамдар, мен мындай айтып атам, каалабаган адамдар, бергиси келбеген адамдар кыргыздардын бул аракетини байкап калып, кимдер барышы мүмкүн экенин артынан түшүп калат. Өмүрү миз учунда калат, бычактын миз учунда. Ошондо Моло Турсун Жайнаков жөнөп атып мынтип айткан экен. Баягы айттым го тилектештерине. Бир ташты, кирпичти шарттуу белги кылыптыр. Эгерде мен эсен аман ушу Кыргызстандын чек арасыны кошуу жөнүндө жөнөп жатамын, Хадиженттен эсен аман өтсөм, шу кирпичти мен вагон поезддин оң жагынан таштаймын дептир. Эгер шол кирпич түшпөсө, демек менин башым кетти. Ошентип Каңжыгага башыны байлап эмес го, өмүрүнү миз кылыктын мизинин учуна коюп туруп ата бабаларыбыз күрөшкөн экен да. Ошо кыйынчылыгы ошондо турат. Ошентип жүрүп, анан кийин бул аймакты Кыргызстанга кошуп алган экен. Рахмат агай, бул маалыматтар албетте бүгүнкү күндө иштеп аткан мамлекеттик комиссияга чоң пайдасын берди деген ойдобуз. Колуңузда турган китептер жөнүндө сурайын дедим эле агай. Эки ооз айтып коеюн, макул. Бүгүн мен мына жана айттым, ошо Гүлмира Жутанова эжебиздин чакыруусу боюнча конок лекция, анан өзүмдүн дагы сабагым бар. Студенттерге үзгүлтүксүз билим алуу жөнүндө айттым эле. Ошол боюнча мына билим алууну үйрөн. Бул студенттерге самостоятельная работа студента, мына ушул иштерге кандай кылып, анан өз алдынча кандай кылып билим алуунун формалары, жолдору, методдору жөнүндө жазылган китеп. Бул билим алууну үйрөн. Мындан 1 жыл илгери, 2 жыл илгери ошо Гүлмира эже менен биргеликте айым негизинде студенттердин билим, өз алдынча билим алуусу деген бир китебибизди дагы чыгарган элек. Азыркы күндө бул китептер өтө студенттерге актуальный болуп атат. Анткени Болония процесси боюнча 60-ка 40 деген формула бар. 60% билимди студенттер өз алдынча алыш керек. Анан самостоятельная работа студенттерди даярдаш керек. Ал эми кээде биз студенттер подземкадан, интернеттен, искусственный интеллекттен алып туруп эле реферат курстугуч дипломду жазып койсо, бул формалдуу болот. Ошону иш жүзүндө жасаштын методикасы жөнүндө жазган кийин китебим билим алууну үйрөн деген китеп. Бул бардыгына эле керек. Бул бардыгы. Ал эми мынабул азыр турмуш көрсөтүп атат. Адамдар мамиле түзүүдөн кыйналат экен. Иште, жашоодо, карьерада, бактылуулукта 80% мамиледен көз каранды экен. Ошол үчүн мен Ымала маданият, бул 4 күн болду чыкканыга. Ымала маданияты деген китебим үй бүлөдөн баштап, жамаатта, окуу жайда, иште, эл аралык масштабтагы, анан кийин ушунча эме келдим, айныкча орчуну деп, кайне келинин ымала маданияты, жубайлардын ымала маданияты, ата эненин, балдардын, анан бирге иштеген адамдардын ымала маданияты, международный уровеньде улуу державалардын өнүгүп келаткан мамлекеттердин ортосундагы мамиле маданияты. Анткени дипломатия күчтүү болсо, мамиле күчтүү болсо, согуш болбостон тынч жол менен чечип алуу жолдору, методдору ушул жерде колдон келишинче берилди. Рахмат агай, абдан жакшы, жалпы эле коомчулукка пайдалуу китептерди жарыкка чыгарган экенсиз. Калемиңизден дагы да мыкты китептер чыгат деген үмүттөбүз агай, ишенимдебиз. Чыгармачылык ийгилигиңиз арта берсин, сапарыңыз ийгиликтүү болсун. Рахмат силерге дагы, тынч аманчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин маек соңуна чыгат. Кийинки жолу көгүл телеэкранына кошкончо чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.